Программабызды улантабыз достор. Биз программабызга ушул карманы чакырганбыз. Окутуучусун, мугалимин Элмирбек Иманалиев агабыз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздык. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Шулак болсун. Кандай жүрөсүз, жакшыбы? Таңкы маанайда ушинтип эфирде болгондо дагы тикелей түз эфирде албетте маанай жакшы, баары жакшы. Ден соолук жакшыбы? Видеолор жакшы. Видеолор жакшы. Кудайдын буйруган күнүн көрүп атабыз кубаныч менен. Жакшы. Анан кийин ушул кичинекей бөбөк тууралуу айтып берсеңиз, тигил жактан да толук маалымат болбой калды окшойт. Бул бала менен сиз кантип таанышып калдыңыз? Өзү аты, фамилиясы сизге окшош болгону сизге кандайдыр бир кубаныч тартуулалуу? Атайын сиздин атыңыздан койгон экен да, Элмирбек деп. Эми биринчиден ушул Дүйшөн атасы Дүйшөн байкап келген. Анан көргөзгөндө эле баягы бир сыйра биз башкача айтканда менин мектебим калыптанып келатат азыр бир топ балдар бар. Ошол өзүнө тиешелүү суроо, кичине анча-мынча бир нерседен өтөт да бир көз кырынан. Ошондо эле тири карак жада калса ушу мен кичинекей кезими дагы элестетип кеткен мүнөздөрүн байкадым. Ошондон кийин болду деп эле кабыл алып, анан азыр тилекке каршы баягы жаш баланы ата-энеси биздин өзүбүздүн бир Кыргызда кээ бир адат жөрөлгөлөр бар. Көзү күп калат же башка болот деп. Ошентип антпестен көз мончок тагып алып эртелеп чыгарып бериш керек эле айтыштарга. Аны чыгарып атышабы? Азыр ушу ата-энеси кичине бир байкайм да. Чоочулайт, өзү да бир калтаргансып. Бирок мына соңку убакыттарда коомчулук билип, аябай кызуу колдоо калып келатат. Төкмөлөр келсе төр бошот деген долбоорду. Мына ушуга катышып чыгып көрүнүп калды. Жакшы, ушу төкмөлөр келсе төр бошот деген ушундай сиздин окуучуларыңыз менен отуруп, оонду ырларда аткарылат экен мен көрдүм. Жакшы алым сабактары, айтыштар болот экен. Бул долбоорду эмне себептен улам ойлоп чыктыңыз жана максаты эмнеде? Негизи эле бул көп жылдан бери ачык айтайын, ЛТРде Элмирбек деп биринчи бир ЛТРде өзүм жеке бир саат бөлүп берели, ушинтип бир чыгып турсаң деп ошонун бир негиздери бар болчу. Бирок ал убакта ачыгын айтсам ушул биздин биринчи улуттук каналда болсо деп кыялданчу элем. Бирок ошону менен бул кызыкчылык дагы өзү менен өзү токтоду. Анан кийинки мезгилде бул мен тараптан эмес, тескерисинче бир 2 жылдай Канымжан Жаманбаева редактор ал жакта. Ошол эле жекебиз ушундай кылбайлыбы, көрсөтпөйлүбү деп тынчымды аябай алды да. Анан ойлоно туруп анан ушул чечимди баштадык. Эми түйшүгү көп экен. Бир эсе чыгармачылык менен алып урушуп аткандай көрүнгөнүң менен ал жерде башка да уюштуруучу иштери болот экен. Дээрлик ошол жерде катышып аткан 30-40 балдардын баардыгынын эле деңгээли эфирге чыга ала тургандай да эмес. Даярдаш керек дегендей ушул. Жакшы, бул долбоорго республиканын баардык аймактарынан эле келип катышса болобу? Эч кандай чектөө жок. Негизи эле биздин ушул Айтыш коомдук фондунун мектеби түптөлгөндөн бери Ашыралы Айталиев, Туганбай Абдиев аталарыбыз отурган кезде дагы биз баарына эшик ачык. Жаш өзгөчөлүгү да чектелбейт. Башкача айтканда ушу 6 жаштан 60 жашка чейин келе бергиле дегендей саясатта келебиз. Ошонун үчүн көрүп атпайсыздарбы? Азырда мына эң кичүүбүз Элмирбек Иманалиев 12 жашта болсо, Чубак деген аксакалыбыз бар, ал 67 жашта. Эми өнөрү катыл эл арасында жүрө бергендер бар экен да. Ооба да. Ошол бойдон көз өтүп кеткендер болушу мүмкүн экен. Ошон үчүн баарын чагылдырып алып чыгалы деген ниет бар. Жакшы, анан жакында эле ушу Омардын Булбулум деген сиздин чыгармаңызды аткарган экен. Ал жака клипке да түшкөн экен, сыр жазып отуруп.
Ошол клиптен сизди биринчи жолу көрдүм да, же мен балким биринчи жолу көрүп аткан чыгармын. Кандай болот экен? Сиз дайыма ырдачысыз, төкчүсүз. Клипке чын эле биринчи клип десем болот. Эми албетте менден мындай мага жат көрүнүш же таза эле мен тааныш эмес тармак деп айтуудан алысмын. Жада калса баягы профессионал театрда башкы ролдорду ойноп калган учурларым болгон. Анан ал нерсе мени баягы көп деле кыйнабайт го. Тескерисинче мындай кылсак кандай болот, андай болсо деп өзүң оюңду айтып, таң улап жибергиң да келет. Бирок эми ар бир жердин өзүнүн бийи бар да. Туура. Азыр анда мындай кылалы, комузуңузду ала келген экен, сизден бир жакшы чыгарма сураналы, балким төгөс, балким өзүңүздүн обондуу ырларыңыздан аткарасыз. Сурансак болорбу? Макул. Комуз тургандан кийин. Бай калсак баягы суусунубуз канбай калган сыяктуудай болчудай болуп атат да. Комуз күйлүп атсам бирөө айтат. Шуну бурабай эле черте берсеңер болбойбу деп. Саңарындай бурабай эле черте бере турган болсо, көп убакытты жакшы экономдойт элек. Бирок эми бураш керек экен да. Мына буралганда эле ушу булбулумду ырдагым келип атат. Ушундан бир куплет кайрмасы менен кайрып берейин. Анын үстүнө жакында эле булбулдун сайраганын алгач дагы быйылкы жылдын эсебинен угуп алып, ушунчалык толкундап атам. Жакында убакыт болсо Бишкектин чет жакына чыгып келет окшойм. Geçti artanda bozdop sayrap, askırıp sezimdi gozgop sayrap. Bir bulbul bulup gelet күндө, biz yürüçün alma vakti bolcop sayrap. Al baktan adaşıp düğüm kalgan, arşaktan almaday suyum kalgan. Al suyum bulbul gey, aydan kandı, aşığın izlegen ürül tangdan. Baspay buluktun nege mınçay bulbulum ay. Браво, чоң рахмат. Мына ошо булбулумду автордун аткаруусунда урматтуу достор, сиздер менен чогуу тыңдадык. Рахмат. Бул ыр өзү качан жазылды эле? Мен муну Элмира Кайып кызы ырдап жүргөндөн баштап эле тааныйм да. Ырдын жазылышы көбүнчө мен ушул көп деле обонум жок го, бирок обондуу ырларымда ырдын тексти менен обону чогуу жаралган учуру көп. Бирок мунун текстин мен мурда эле жазгам. Башкача айтканда, тексти жазылгандан 1 жылдан кийин чыкты. Текстин 1996 жылы жаздым. Андан 1 жылдан кийин обону чыкты да. Ушу кадимкидей эле булбул сайрап, болуп толуп сайрап турган кези ушул май айына туш келет биздин чүй жергесинде. Мына ошо учурда ичимде буулугуп бир келип келбей, чыгып чыкпай жүргөн нерсеге кадимкидей табияттын таасири зор болгон.
Ошону менен булбул сайрап турган жылы 1997 жылы ыр чыкты. Дерлик 20 жыл болуп калыптыр бул чармага. Болуп калды. Эми Жакшы. толук жыл. Куттуктайбыз, аябай сонун чарма, ар бир кыргыздын жүрөгүндө калган. Бүгүн да ырдап жүрүшөт, мындай көчөдөн да көп көрөм дегендейчи. Тойлордо да ырдашат, муну көрүп жүрөбүз. Ал эми мындай суроо бергим келип атат, жанагы төкмө келсе төрбөшөт долбоору. Бир жылдык ушундай баары чогултуп, бир кандайдыр иш-чара кылып, концерт кылып балким. Ошондой планда барбы? Азырынча Республикалык деңгээлде. ал азырынча ойдо планда жок, чынын айтканда. Анын үстүнө бир жаңылыкты айта кетейин, бул айына бир жолу чыгып баштады. Анан 2 жолу чыкты. Эми мына 6 март күнү түз эфирде кетет. Ошону менен ар бир жекшембиде саат 19:00дон 20:00га чейинки 2 саат аралыгында ушу түз эфирден көрө алыша турган болот да. Бул ошондо жумасына бир кетип атат. Бул эми бизден абдан ушунчалык баягы бир ыкчамдыкты, тездикти, тынбай иштөөнү, күндөп түндөп иштөөнү талап кылып калат окшойт. Бул жагын эске алганда дагы келечеги кандай болору белгисиз да. Азырынча белгисиз. Өзүңүздүн пландарыңыз боюнча кандай эмнелерди пландап атасыз? Чыгармачылык жакта балким. Өзүмдүн чыгармачылык жакта кандай? Мен баягы эле бүтпөй аткан, кандай десем, иттин доолдай тиктирем дегендей эле же жазда кылам дегеним, күзгө сүйрөлөт, күздөгүм жазда болуп, башкача айтканда бүтпөй жүргөн бирин-экин повестим бар. Кара сөз. Анан 2 көлөмдүү бир поэма бар. Анын бири автобиографиялык поэма, мен өзүм жөнүндө жазам. Мына ушул экөө, башкача айтканда ушул 2 поэма менен 2 повест бүтүп кетсе эле, анда мен китеп чыгарат элем. Себеби ырларымды ал баары бир адамдын жазган ырлары жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын улам-улам оңдоло берет экен. Ал деги эле көңүлүңө толук жагып бүтпөйт экен. Мен ушуга көзүм жетти. Бирок жанагыл чыгармалар бүтүп калса, ошол китепке кирсе кызык эле дейм да. Андан сырткары устатым менен өткөн күн деп, бул Туганбай Абдиев жөнүндө мен залкар устатым. Ошол кишини ээрчип жүрүп, эмнесин уктум, эмнени көрдүм, ал киши кандай эле болушунча ошол кишинин образын ачып бере ала турган дагы бир мемуар чыгарма бар. Мунун дээрилиги жазылып калды. Анан Кудай буйруса ушулардын баары топтолуп туруп бир чыкса дейм да. Жакшы, чыксын, биз ошону каалайбыз. Негизи баягы бир кадам таштасаң калган жол өзү табылат деп атпайбы. Анан кийин эми мунун баары бүткөндө уда бүтөт болуш керек деп ойлоп койдум. Кээде ушундайго бир иштериң мүмкүн бүтпөй жүрүп, анан кийин шар бир уда бүтүп кетиш мүмкүн. Алайым эле ошондой болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келип, сонун кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ийгилик келтириңиз, ден соолугуңуз чың болсун. Рахмат.